колдогон жолугушуулар маселе оң жагына чечилгенде дүйнөнүн эсин эки кылган чакырык Бүгін мен миллиондогон кишилердин жүрөгүнө өйгөн көйгөйлөрдү ачык айкын айтайын деп чечтим. бир туугандар бири-бири менен учурашканга да убакыттар. Көшөгө артындагы кадрлар. Ачык айтылган ак сөзгө башкалар терикпейби? Ошону биз айттык. Азыр мындан ары дагы ошол позицияда турабыз. Экранга жакын келгенге шашылыңыз. Сиз көрбөгөн кадрлар АКШга болгон Ажонун сапарын башынан баяндайын, биз менен болуңуз. Thank you very much for warm. It's an honor to meet you, Mr. President. Thank you. Нью-Йорк, 22 сентябрь, президент Жапаровдун борту конор менен жолугушуулары мерчемделип, иш сапар дароо эки тараптуу кездешүүлөр менен башталды. What is it, 12 hours time zone change or? 60 hours. 60 hours. Узак жол жүргөн кыргыз делегациясынын абалын сураган Тони Блэр өлкө башчыны күтүп жатат. Жылуу саламдашуудан соң Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри жана Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун аткаруучу төрагасы Тони Блэр менен Садыр Жапаров Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Президент Жапаров Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун бюрократиядан арылуу боюнча сунуштарын карап жатканын белгилесе, Тони Блэр президент Жапаровго жолугушууга жана мазмундуу диалог үчүн ыраазычылык билдирди. Андан соң өлкө башчы АКШнын президентинин түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Гор менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар өз ара аракеттенүү жана миграциялык процесстерди көзөмөлдөө маселелерин талкуулады. Президент Жапаров Дональд Трамптын администрациясы менен активдүү кызматташууга жана регионалдык туруктуулукту камсыздоого багытталган демилгелерди колдоого даяр экенин белгиледи. 23 сентябрь президент Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын жалпы дебаттарынын ачылыш аземине катышты. Иш-чара буунун башкы катчысы Антонио Гутерриштин катышуусунда өтүп, жакшысы биргелешип аракеттенүү урааны менен башталды. Бириккен Улуттар уюмуна болгон президент Садыр Жапаровдун иш сапары алкагында эки тараптуу жолугушуулары башталганы турат. Бул биринчи жолугушуу Намибиянын президенти Нетумбандан Нетайтва менен эки тараптуу жолугушуу мерчемделген. Азыр болсо биздин делегация президент Садыр Жапаров азыр ушул эки тараптуу жолугушууга даярдык иштерин көрүүдө. Тараптар өнүгүү баскычында турган Кыргыз-Намибия алакаларынын учурдагы абалын жана келечегин талкуулашты. Эки мамлекеттин кызыкчылыктарына жооп берген эки жактуу жана көп тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүгө болгон өз ара кызыктарлыкты баса белгилешти. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2000-жылдары түзүлгөн. Африка континентиндеги айрым өлкөлөр менен кызматташуу тереңдей баштаса, айрымдар менен кызматташтыктын жаңы баскычы башталды. Маселен, Габон менен дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндө биргелешкен коммюнике кол коюлду. Президент Жапаров жана Габон президенти Брис Клютер Нгема эки өлкө ортосундагы мамилелер калыптануу жана өнүгүү стадиясында экенин белгилешти. Буга далил катары биз Эфиопияда алгачкы элчилигибизди ачтык жана эмки жылы Кудай буйрса Мисирде элчилик ачууну пландаштырып жатабыз. Президенттин протокол кызматы андан аркы жолугушууну уюштурууга шашып жөнөдү.
өлкө башчысы АКШнын президентинин глобалдык өнөктөштүк маселелери боюнча атайын өкүлү Паоло Замполи менен жолугушуп, эки жана көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Тараптар экология, инновациялар, туризм тармактарында кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн баса белгилешти. Тыным да жок, тыныштык да жок. Президент Жапаров БУнун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын жалпы дебаттарына сөз сүйлөөгө шашып бара жатат. Казакстандын мурдагы тышкы иштер министри коллегасы менен амандашканга үлгүрдү. 3 жыл катары менен келип кетип, кулакка жагымдуу, жакшынакай сөздөрдү сүйлөдүм. Бүгүн мен миллиондогон кишилердин жүрөгүнө өйгөн көйгөйлөрдү ачык айкын айтайын деп чечтим. Миллиондогон адамдардын жүрөгүн өйгөн көйгөйлөр. Президент Жапаров Палестинада болуп жаткан окуяларды геноцид катары сыпаттап, согуш аракеттеринен миллиондогон карапайым адамдар жабыркап жатканын айтты. Ал террорчулукка каршы күрөш карапайым элдин кырылышына жол бербестен так механизмдер менен жүргүзүлүшү керектигин баса белгиледи. Кыргызстан эки эл, эки мамлекет принцибин колдой турганын жана Палестинага эл аралык укук негизинде көз карандысыздык берилүүсү керек экенин так кесе айтты. Биз палестиналыктарга каршы геноциддин токтотулушун жана Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту тарабынан эл аралык соттук иликтөөнүн башталышын талап кылабыз. Эмне себептен карапайым элдин бейкүнөө балдардын 100 миңдеп кырылышына жол берип жатабыз? Тыныштыкты орнотуунун бирден бир жолу эки эл үчүн эки мамлекет принцибин ишке ашыруубуз керек. Палестина 1967 жылдагы чек аралардын негизинде көз карандысыздыкка ээ болушу керек. Газа, Иран, Ливан жана башка аймактардагы терроризмге, коркунучтарга каршы күрөшүү, алардын масштабына жана мүнөзүнө ылайык келүүгө тийиш, бейкүнөө жарандар, аялдар жана балдар жабыркабашы керек, алар курмандыкка чалынбашы керек. Кыргызстан дүйнөдөгү жаңжалдарга жана кош стандарттарга каршы. Президент Жапаров дүйнөлүк державалардын айрым жаңжалдарына карата маселесинде кош стандарттары бар экенин белгиледи. Экономикалык жаатта Кыргызстандын эки банкына салынган санкциялардагы кескен айыптап аны алып салууну айтты. Себеп дегенде ошол эле санкция салган тараптар Россия менен миллиарддаган келишимдерге барып, алар менен соода жүгүртүп жаткандыгын мисал келтирди. Анын фонунда Кыргызстанга салынган санкциялар негизсиз экенин баса белгиледи. Ал эми биздин эки банкка каршы санкция жарыялаган Британиянын өзү 2024 жылы Россия менен 2,2 миллиард долларга соода жүргүзгөн. Өзгөдөн бир нерсе талап кылаардан мурда өзүң башкаларга үлгү бол деген сөз. Бизге Россия менен кызматташпагыла деген талап коесуңар дагы өзүңөр кеңири кызматташып жатасыңар. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен кызматташып, көп векторлуу саясат жүргүзүп жатабыз. Мисалы, биз ошол эле Англияга жылына 1 миллиардтан ашык долларга алтын сатабыз. Менин өлкө президенти катары биринчи милдетим жарандарымдын жана өлкөмдүн коопсуздугун камсыз кылып, экономикалык абалын жогорулатуу. Биз экономикалык кызматташтыкты, сооданы саясатташтырууга каршыбыз. Ошондуктан эки банкыбызга салган санкцияларды тез арада алып салууну талап кылабыз. Менде бир суроо жаралат. Ушунча нерсени ачыктап сүйлөгөндөн кийин кайсыр бир жанагы санкция салып аткан тараптар бир мындай Кыргызстанга кыйыр мааниде бир коркунучтарды келтирип же кысымга ала албайбы? Жок, мисалы үчүн көчтөн бери биз башка мамлекеттен реакциясын алып атабыз да. Көп мамлекеттин элчилери абдан жакшы ачык айтылган сөз болду деп атышат да. Анткени баары эле мындай ачык айта албайт. Анан негизинен биз туура койдук да маселеничи. Биз эмне үчүн башка мамлекеттер үчүн биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды алдырып коюшубуз керек. Эмне үчүн чоң мамлекеттер бизге басым кылат. Президент ошол жөнүндө айтты да. Биз каалап же болбосо каалабай баягы соода иштерин кыла жокпуз да. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгын колдоп, элибиздин жашоосу оңдолсун деп, экономикасы көтөрсүн деп сооданы өнүктүрүп атабыз. Ошон үчүн биз банк системасын өндүрүп атабыз. Чоң мамлекеттер силер андай кыласыңар, мындай кыласыңар, бизге басым жасап атат. Ошондуктан президент айтты да,
экономиканы саясатташтырбагыла деп айтып атат да. Ошон үчүн бул туура коюлган маселе. Ошон үчүн көптөгөн мамлекеттер биздин президент айткан баягы тезистерди туура кабыл алышат да. Дүйнө элине дагы бир чакырык. Президент Жапаров Афганистандын эл аралык деңгээлде тоңдурулган 9 миллиард доллардан ашык активин кайтарып берүүгө батыш өлкөлөрүн чакырды. Бул сиздер үчүн уят деген кескин билдирүүсү менен дүйнөлүк коомчулукту адилетсиз жана адамгерчиликсиз саясаттан баш тартууга чакырды. Бул акчаларды ушул тапта өзүңөр колдонуп пайдасын көрүп жатасыңар. Эмне деген уятсыздык? Ушул эле Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык 2025 жылы Афганистанда 15 миллиондон ашык адам ачкачылыкка дуушар болсо, 24 миллион адам гуманитардык жардамга муктаж болуп турат. Баарыбызга маалым болгондой, сентябрь айынын алгачкы күндөрүндөгү жер титирөөдөн улам 2000ден ашуун афган боордошторубуз каза тапты. Тилекке каршы акча каражаттарынын жетишсиздигинен жана инфраструктуранын начарлыгынан улам жабыркагандарга өз убагында жардам көрсөтүүгө мүмкүн болгон жок. Афганистан тоо кыркалар аркылуу жүргөндө Баткенге 70 гана чакырым. Бизге өтө жакын мамлекет. Ал өлкөдө болуп жаткан маселелер, коопсуздук маселелери биздин өлкөгө түздөн түз таасири бар. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө ошол Афганистандагы калктын көйгөйлөрүн бул жерде ошол аймактагы өлкө катары биз сөзсүз түрдө айтышыбыз керек болчу. Ал жакта туруктуулук Борбор Азия үчүн өтө маанилүү. Борбор Азия үчүн, биз үчүн дагы. Мына ушул дүйнөнүн башкы залында бир кылымга жакын убакыттан бери дүйнөдөгү ар кандай маселелер талкууланып келет. Бирок анын көбү кайсы бир чоң мамлекеттердин кызыкчылыгынын аркасында бир көйгөйлөр чечилбей калып жаткандыгын президент Садыр Жапаров мисал келтирди. Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында дагы уюмдун өзүндө реформа керектигин дагы айтып өттү. Ушуга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин реформалоонун бардык маселелери боюнча ыкчам жана компромисстүү чечимге жетишүү абдан маанилүү. Бул реформа универсалдуулук, кеңири географиялык өкүлчүлүк принциптерине негизделип, Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттеринин колдоосуна ээ болуусу зарыл. Кыргызстан африкалык мамлекеттердин Коопсуздук кеңешине мүчө болуу укугун кеңейтүүнү жана тарыхый теңсиздикти жоюу аракетин мыйзамдуу жана адилеттүү деп эсептейт. 60тан ашык мүчө мамлекет, алардын ичинде Кыргызстан да эч качан Коопсуздук кеңешине шайланган эмес. Ошол эле учурда кээ бир мамлекеттер 5-6 жолудан шайланышкан. Бул адилетсиздик деп эсептейбиз. Дүйнөнүн башкы трибунасынан дүйнө элине кайрылуу жасаган соң, буунун имаратынын 25 кабатында өлкө башчыны дагы бир маанилүү жолугушуу күтүп турат. Президент Жапаров Нью-Йоркто буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушуп, климаттын өзгөрүшү, жакырчылык, жаңжалдар жана теңсиздик сыяктуу глобалдык көйгөйлөрдү чечүүдө тыгыз кызматташууга умтулаарын билдирди. Садыр Жапаров Гутерришти 2026 жылы Бишкекте өтө турган Шуку плюс саммитине чакырса, башкы катчы чакырууну кабыл алып, иш-чарага катышууга даярдыгын айтты. Жылуу саламдашуу, андан соң Садыр Жапаровду расмий сапар менен келип кетүүгө чакырган Португалия президенти. And you'll be the first head of state of the region where you are to visit Portugal in a state visit. Расмий сапарды уюштуруу тапшырмасы коюлган соң, Карап көргөн графикти ноябрь айына эгерде болбосо аркы жылы анда мен баргыдай болом. өлкө башчысы Садыр Жапаров Португалия президенти Марселу Ребелу де Соза менен эки өлкө ортосундагы көп пландуу кызматташтыкты тереңдетүү маселелерин талкуулады. Кыргызстан Португалия менен саясий, экономикалык жана маданий тармактарда кызматташууга кызыктар. Өз кезинде президент де Соза эл аралык коопсуздукту чыңдоого багытталган демилгелерди колдоого даяр экенин билдирип,
көп тараптуу уюмдардын алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө умтулаарын билдирди. Тараптар өз ара мамилелерди мындан ары дагы бекемдөөгө ишеним артты. See you very soon. Жақын арада. Biz hazır көчтөн бери улам бир мамлекеттердин лидерлери менен жолуктуруп атабыз да. Анткени биринчиден бул бизге керек, анткени биздин мамлекетке Борбордук Азия кызыккан мамлекеттер көп. Биринчиден. Экинчиден болсо Кыргызстанда өсүп аткан экономиканын өсүшүнө кызыккандар да көп. Тажрыйба карап эмне болуп атасыңар дегендей суроолорду. Анан үчүнчүдөн болсо биз Бириккен Улуттар Уюмунун туруксуз эмес мүчөсүнө баягы өзүнүн добуш издеп атабыз да. Анан ошону сүйлөшүп, анан алар өзлөрүнүн дагы суроолорун чечип атат, биз өзүбүздүн сурообузду чечип атабыз. Африка мамлекеттери менен, Европа мамлекеттери менен, Азия мамлекеттери менен президент жолугуп атат. Мен да бүгүн 7-8 мамлекет менен жолуктум. Биз өзүбүздүн баягы эгер Бириккен Улуттар Уюмуна келип калсак, биз алардын кызыкчылыгын кантип колдой алабыз деп аларга түшүндүрүп берип атабыз да. Биз мындай иш кылабыз, дегендей иш кылабыз. Коопсуздук боюнча, саясий диалог боюнча, климат боюнча, анан жанагы кичинекей мамлекеттердин кызыкчылыгын кандай колдойбуз, ошол жөнүндө биз түшүндүрүп берип атабыз. Алар да өзлөрүнүн айтып атат. Ошондуктан биздин негизги милдет азыр ошо Бириккен Улуттар Уюмунда Кыргызстандын үнүн угузушубуз керек да. Мен да колумду чытам. Дагы бир маанилүү жолугушуу өлкө башчы Улуу Британиянын премьер-министринин орун басары Дэвид Лемми менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү маселелеринде өзгөчө басым жасап, эки жактуу мамилелердин учурдагы абалын жана келечегин талкуулашты. Биз 2024-2028 жылдарга карата санарип трансформация концепциясынын негизинде бир катар демилгелерди ишке ашыруудабыз. БУнун коопсуздук кеңешинин жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы дагы бир маанилүү жыйын Садыр Жапаров жасалма интеллект адам өмүрүн сактоо, тынчтыкты орнотуу жана чыр чатактардын алдын алуу максатында гана колдонууга тийиш экенин баса белгиледи. Ал Кыргызстанда 2024-28 жылдарга карата санарип трансформация концепциясынын алкагында улуттук жасалма интеллект платформасын түзүү, адистерди даярдоо, жогорку өндүрүмдүүлүктөгү эсептөө борборун ишке киргизүү пландары тууралуу айтып өттү. Кыргызстан бул технологияны тынчтык, чыр чатактарды алдын алуу жана адам өмүрүн коргоо максаттарына гана кызмат кылат деген бекем ишеништебиз. Ушундан улам жасалма интеллекти жоопкерчилик менен пайдалануу боюнча эл аралык стандарттарды жана эрежелерди иштеп чыгууга чакырабыз. Жаңы технологиялардын артыкчылыктары жалгыз эле өнүккөн өлкөлөргө гана эмес, бардык мамлекеттерге, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө да жеткиликтүү болушу өтө маанилүү. Президент Жапаров өз сөзүнүн соңунда Кыргызстан 2027-28 жылдарга БУнун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин коюп жатканын билдирди. Эгерде Кыргызстан шайланып калса, жасалма интеллектти тынчтык жана өнүгүү максатында колдонуу боюнча глобалдык аракеттерге салым кошууга даяр экенин билдирди.